Экинчи ийикти кантип жок кылабыз? Көйгөй бир. Бизге өзүбүздүн профилибиз жакпайт. Отурганда башты туура кармап отур. Дененин үстүнкү бөлүгү иштебейт экен, байкадыңарбы? Бул советтик доорундагы журналдагы көнүгүүлөр. Бул булчуң биздин каркасыбыз. Атай майды азайтуучу уколдор бар. 2 сааттын ичинде экинчи ийиктен куткарып койсок болот. Салам достор, сулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселер бар. Менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Экинчи ийикти кантип жок кылабыз деп көп сурайсыздар. Второй подбородок, экинчи ийик чыгып бунун аталышы толтура, бирок көйгөй бир. Эгерде мындайынан профилден сүрөткө түшсөк, бизге өзүбүздүн профилибиз жакпайт. Эмне себептен? Мен деле ошол тууралуу операция жасаттым. Анткени контурлук пластика койдум, тигини кылдым, буну кылдым, бирок бул жер кетпей койду, бирок меники таптакыр бөлөксөз, ал тууралуу мен өзүнчө айтып берем бир видеодо. Негизи эле экинчи ийик эмне себептен пайда болот? Биринчи бул генетика. Албетте, эгерде адамдын бетинин түзүлүшү, мойнунун түзүлүшү ушундай болсо, мойну кыскара, бир мойын деп коет эмеспи кыргыздарда. Ошондой болсо, же болбосо өтө толуп кетсе, экинчи ийик пайда болот. Кээ кыздар жаш кезекте эле болот экинчи ийик, бул генетикалык өзгөчөлүк деп койсом жаңылбайм. Экинчи ийикти кантип болтурбоо керек же кантип кетирүү керек? Болтурбоо кыйыныраак. Биринчиден, айтып атпаймынбы, генетика. Генетиканы кантип болтурбай коесуңар? Экинчиден, салмакты кармап туруш керек. Салмакты туура кармап жүрсөңөр, албетте эч жерге май топтолбойт, өзгөчө ийиктин астына дагы май топтолбойт. Үчүнчү, албетте, жалпы профилактика эрежелери кандай? Отурганда башты туура кармап отуруп. Осанка тууралуу көп эле айтам. Осанка бул өтө маанилүү нерсе. Эгерде осанкаңар туура эмес болсо, мойнуңар кыскарат жана экинчи ийик пайда болот. Ошол себептен дайыма даалыңарды түз алып жүрүп отуруш керек. Биздин үстүнкү дененин үстүнкү бөлүгү иштебейт экен, байкадыңарбы? Бутубуз дайыма иштейт, басат, отурат, жамбашыбыз иштейт, саандарыбыз иштейт, үстүнкү жагыбыз иштебейт, колдорубуз көбүнчө иштебейт. Эми көп болсо ручка кармайт жана руль кармайт. Же болбосо маршрутканын бир кармагачын кармайт. Ошол себептен мына үстүнкү жагын орустарда медицина термин бар, ригидный болуп калат да, көп кыймылдабай калат. Көп кыймылдабай калса, албетте кан жакшы жүгүрбөй калат, кан жүгүрүү жакшы болбой калат, зат алмашуу жакшы болбой калат. Ошол себептен майлар топтоло баштайт. Бул жерге май топтолот, бул жерге май топтолуп баштайт. Кантип болтурбоо керек? Осанканы туура алып жүрүү, даалыңы түздүү, башты өйдө көтөрүү жана атайын көнүгүүлөр. Кандай көнүгүүлөр бар? Колду, чыканакты столго коюп, колду мындай кылып туруп, ийик менен ылдый басып, кол менен тиреп өйдө тартуу. Муну 3-4 жолу кайталасаңар болот. Кыйын эмес. Мисалы мен ошондой эле компьютерде иштеп атам дагы, ноутуп туруп, көнүгүү кылып коем. Эртең менен жуундуңар. Күзгөгө келип жуунуп, тазаланып, жөн эле күзгүнү алып туруп, сулап туруп, экинчи ийикти чапкылайсыңар. Бул советтик доорундагы журналдагы көнүгүүлөр. Абдан жеңил, арзан, силерден эч нерсе кереги жок. Болгону гана каалоо керек. Анан мен дагы жакшы көргөн көнүгүүм, азыр бул жерде лейкопластыр турат, тейпи турат, ошол себептен жакшы көрсөтүп бере албайм, бирок аракет жасайм. Ноутуп туруп, өйдө көтөртүп, өйдө тартуу. Ошондо бул жердеги булчуңдун астына, теринин астындагы булчуңду жыңоо. Экинчи ийик эмне себептен пайда болот? Ушул булчуң көп жакшы иштебей калгандыктан. Бул булчуң биздин каркасыбыз. Бизди кармап турат. Экинчи ийикти пайда кылбайт, моюнду буруштурбайт. Качан гана бул булчуң бошойт, качан бул булчуң бошойт? Биз башты мынтип таштаганда, осанканы туура эмес кармаганда, туура эмес уктаганда, ылдый эңкейип сотка караганда, же мынтип жатып алганда бул булчуң бошоп баштайт. Бул булчуңду иштетпегенде, мойнунга көнүгүү жасабаганда, бул булчуңду чыңалтпаганда булчуң бошой баштайт. Ошол себептен ушул булчуңга көнүгүүнү туура жасап туруш керек. Жана бул жердеги майды кетирүүчү көнүгүүлөр жасап туруш керек. Экинчи ийикти эмне кетирет? Ооба, биз көнүгүү жасадык же жасабадык. Экинчи ийик пайда болду. Эмне кетирет? Көнүгүү кетиреби? Жок, кетирбейт. Тилекке каршы кетирбейт. Салмакты таштоо кетиреби? Ооба, кетирет. Салмакты бир аз таштаганга аракет кылышыңар керек. Анткени денедеги жалпы май менен кошуп бул жердеги май дагы эрийт. Бирок
кээ учурда арык чырайлы кыздыкы экинчи ээги бар. Эмне себептен айттым, кантип кетиребиз? Жолдор бар. Биринчиден бул массаж. Ооба, массаж эгерде экинчи ээңер чоң болсо, тери болбураган жана могу теринин астындагы булчуң бош болсо жардам бербейт. Эгерде булчуң жакшы болсо, бирок экинчи ээликте бир аз май токтолуп турса, анда кол менен эле күнүгө мындай массаж жасасаңар болот. Жатайын аппараттар бар, микротоки деген бар, рефлектинг деген бар. Бир аз ошол менен бир аз болсо да могу терини өйдө тартсаңар болот. Бирок бул дагы 100% эффективдүү деп айта албайм. Дагы эмне жардам берет? Липолитиктер. Ооба, булар сонун уколдор. Бул технологиянын өнүккөнү. Атайын майды азайтуучу уколдор бар. Майды азайтуучу уколдор экиге бөлүнөт. Майды азайтуучу жана майды жок кылуучу. Бул жерге майды жок кылуучу уколдорду ата албайбыз. Анткени тери жукадагы майды жок кылуучу укол абдан агрессивдүү болот. Эгерде бул булчуңга тийсе, ошол жерди күйгүзүп салат. Ошол себептен жөн эле убактылуу майды азайтуучу уколдорду ата алабыз. Эгерде силер семирсеңиз, кайра эле май клеткасы адипоцит деп коебуз, майга толуп, кайра эле экинчи ээңер пайда болот. Анда эмне жардам берет? Анда бул жердин липосакциясы жардам берет. Ооба, сонун процедура, бирок бунун дагы минустары жана плюстары бар. Кандай минусту, кандай плюсу бар айтып коеюмчу. Ооба, экинчи ээлик толугу менен түбөлүп кетет. Чын эле кетет. Ооба, шрам калбайт. Эки жыртыктан эле 2 сааттын ичинде экинчи ээликтен куткарып койсок болот. Бирок минусу барбы? Ооба, бар. 1 айга чейин бандаж кийесиңер же мага окшоп моундай лейкопластырларды кийип жүрөсүңөр. Ооба, ыңгайлуу эмес, бирок кийип жүрөсүңөр. Дагы кандай минусу бар? Эгерде силер туура эмес реабилитация кылсаңар, туура эмес кам көрсөңөр, же операция техникасы туура эмес болуп калса, бул ажырап калган тери май болот ортосунда, сөөк менен теринин ортосунда. Кайра жабышпай калат дагы экинчи мындай май жок болсо да шалбыраган тери болуп калат. Реабилитация туура болсо, операция техникасы туура болсо, жана өзүңөр туура кам көрсөңөр, гана жакшы жыйынтык ала аласыңар. Достор, эгерде видео жакса сөзсүз плюс калтыргыла, комментарий жазгыла, менин каналыма катталгыла жана перепост кылгыла. Мен дагы тартам.